Нарын облусунун аймагында кайыккы жана кышкы туристтердин келип кетүүсүнө ыңгайлуу шарттар түзүш үчүн атайын тиешелүү кызматтарга биз тараптан жазма буйрук сунуштар берип атып, өзүбүздө болуп турган туристтер баруучу маршруттар боюнча атайын QR коддор менен жол белгилер коюлду. Бул туристтердин келип кетүүлөрүнө өтө ыңгайлуу шарт болот экен. Бул QR код аркылуу келген туристтер жана биздин жарандар QR код менен оңой эле ошол баруучу маршруттун чакырым аралык, канча чакырым аралык экени, же болбосо ошол жердин тарыхы, мисалы Ак Баш районунда Көксү бара турган болсо, Караван сарайы бара турган болсо, Баткөл бара турган болсо, ошол жердин негиз деңгээлине канча бийликтикте жайгашканы жана башка толук информация, маалыматтын баары ушул QR код аркылуу жайгашкан. Бүгүнкү күнү Нарын облусунун аймагында ушундай жол белгилердин 8-өө коюлду, дагы 8-өө чукул арада алып келип орнотулушу белгиленүүдө. Дагы айта кетчү нерсе, ушундай талапка жооп берген жол белгилерден бүгүнкү күнү облус боюнча жалпы QR коду жок элеки так койгонбуз. Дагы сунуш берипчи жогоруда айтылган элеки жол белгилерине QR коддорун жайгаштыруу боюнча сунуштар берип иш чаралар алып барып жатат.